белгисиз переработкага деп айнек пластик деп бөлүп чыгышты да ушундай иштер болду да. Андан сырткары бизде ошо Ресейлик жыл сайын өзүнүн эмесин өткөрүп турат, мероприятиясын, жылдык жыйынтыгын чыгарчы. Ошол мезгилде конкурс жарыяланды. Бул конкурс дагы жыл сайын жарыяланат. Эгерде кааласаңыздар, катышсаңыздар болот, им менен экологияга, жаратылышка байланыштуу. Бизде ошондо 10-арчада бир бала жаратылыш деген бир видеоролик алып чыккан, билесиздер да. Ошол видеороликти да биз ошол конкурска катыштырдык. Эжи Пара Садаказиева дагы телевидениядагы ал да катышты. Экөө тең эме акчалай сыйлыкка ээ болушту. Ошондо биз Нарынга мен 5 эме 2 диплом, 2 лейбл, 1 сертификат менен келгенбиз да. Ошол жыйынтык менен эң негизгиси ошолдо башка областтарга салыштырганда эң көп ийгиликтерди биз алган. Анан мен айткым келет да, эгерде мына Динаралар жыйналган пластигин биз Айбек иштебей койду, борчуп болуп. Жыйналган пластик баягы бөлүнгөн айнектер, тиги сорттолгон айнектерди кимге өткөрөрүн билбей жүрүштү да кыйналып. Эгерде сборщик болуп иштейбиз десеңиздер, Вестенек-Кечинин 6% эмеси бар да, финансысы бар. Бияктан деле айтып беришет финансирование. Ишкерлер ошону алсаңыздар болот. Бирок мен канча жолу бардым Тосирадагы Бакай банкка, бирок ошол жерде бир гана эме маселе бизде сборщик деген индивидуальный предпринимательдин эмесинде жок экен да. Көрсөтүлбөп турушат. Эгерде ишкер болсоңуздар, сураныч, мен сиздерден аябай суранат элем, кайра барып индивидуальный предприниматель деген жерге ушул деме обработка отходами бирдеге деп кайра коштуртуп койсоңуздар, любой ушул финансированияны ала экенсиздер, урматтуу ишкерлер. Анан дагы моундай куруп атабыз деп атпайсыздарбы? Андан сону колдойм. Себеп дегенде сиздер ошону элдерден акчага сатып алсаңыздар, элдер өздөрү эле сиздерге бөлүп өткөзүп берет да. А эгерде бекер ошону чогултуп алып келип берсеңер, эч ким алып келип бербейт. Ушул жагына көңүл буруңуздар, себеп дегенде мына мектептерде дагы баардык жерде жөнгө салыныптыр. Анан мен өзүмдүн эмем катары айткым келип атат да, мен мисалы эгерде сиздердин бирөө жарымыңыздар эко-лейблга тапшырабыз десеңиздер дагы, мынакей бул жерде консультанттар менен чогуу, мен дайыма сиздер менен кызматташам, жардамымды аябайм. Кайрылыңыздар, барыңыздарга ийгилик. Анан негизгиси баягы элди тартыш үчүн биринчи акчага сатып алышыбыз керек. Ошого алып барышыбыз керек. А бекер эч ким эч жака алып барып бербейт экен. Аны туура түшүнүш керек да. Эгерде ошондой кылып койсоңор, даже ар бир эмеде, ар бир тиги үйдөн өздөрү алып барып ошол пунктка өткөрүп берет да. Мен мисалы шаарда мен көп жерлерде тиги жүрүп атам, мен айтып атпайм, мен бизнес консультант, тренер, коучмун. Андан сырткары мен азыр ICF дүйнөлүк азыр коучинговый институт бар, ошондо дагы азыркы учурда билим алып жатам. Анан ошол эмеде мен көп жерлерде болгон үчүн баягы шаардан дагы көп көрүп атам. Атайын чогултуп коюшат экен. Чогултуп, бөлүп, баягыдай бүт эле биримгени салган адамды көп көргөн жокмун. Азыр бөлүшөт экен дагы, алып барып өткөрүп, кайра ошонун акчасын алып келип, баягы суусуна төгөт экен, же башка жагына которуп коет экен. Ошондо Нарын жергесиндеги урматтуу муниципалдык ишкана, мисалы сиздер ошону эсиңиздерге алсаңыздар, аябай сонун болсо экен да. Анан бекер эч ким эчтеке кылбайт. Ошону туура түшүнөт. Рахмат сиздерге. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү жолугушуунун катышуучулары? Баарыңыздарды биринчиден келе жаткан жаңы жылыңыздар менен. Анан мен бир нерсеге токтолуп кетким келип атат. Биз быйыл мыкты мекеме деп шаардын ушу жашыл мурас боюнча өткөрүлгөн конкурсунда мыкты мекеме болуп аныкталдык. Анан биз мыкты мекеме болуп аныкталып калышыбызга ушул проекти аябай себепкер болду десем жаңылышпайм. Себеби дегенде ошол мыкты мекеменин критерийинде кандай долбоорлор менен иш алып барып жатасыңар деген блок бар болчу. Мусорларды кайра иштетүү боюнча ушул проект менен иш алып барып аткандыгыбыз жөнүндө келишимге кол коюшкандыгыбыз жөнүндө жана ушул багыттагы иш аракеттер боюнча баардык биздин сотрудниктер окуп, билим алгандыгы боюнча мындай далилдүү материалдар менен көрсөтүп бергенибиз үчүн биз ушул мыкты мекеме болушубузга аябай негиз болду да. Анан бизге ушундай маалыматты таркатып, ушундай багытты жолду
жолду көрсөтүп, биз менен иш аракетибизди оң жолго салып берүүгө бизге жардам берген ошо биздин Чолпон Айым болду. Чолпон Айымга мен учурдан пайдаланып, биздин Нарын шаардык маданият бөлүмүнүн атынан ыраазычылык баракчабызды тапшырып коелу деп турам. Себеби дегенде бул жерде биздин баардык иштеп аткан команда, биздин коллектив баардыгы тең салам жолдоп, ошо жаңы жылдын астында сизге биздин бөлүмдүн атынан Чолпонго аябай ыраазыбыз. Себеби дегенде айтып кетпедимби, бирден бир негизги биз эгерде долбоор менен иш алып барууда биз башка жумуштарды алып барып атабыз, бирок долбоор менен иш алып барууда эгерде ушул проект менен ишке ашырбасак, анда биз ошол пунктубуз минус болуп калмак дагы. Жана комиссия бир эмес эки жолу келди, бизде ошо жерибиз мындай алдыга жылыбызга мындай тоскоолдук жаралып калмак деп ойлойм да. Анан биз болсо жана Чолпон Айым айтып кеткендей окудук, биринчи маалымат алдык, ишти кандай баштаганын жол жобосун түшүндүк дагы. Жанагындай мусорлорду өзүнчө салуу боюнча коробкаларыбызды, ящиктерибизди даярдадык. Андан кийин ошону толтуруш керек болду. Биз договорго айнектерди 9 сомдон килограммын, ал эми кагаздарды, картондорду 8 сомдон деп коюп алган болчубуз. Пластик бутылкалардыкы да 8 сомдон деп коюп алганбыз. Анан бизде өздүк эсеп бар да, ошого деген жана толгон сайын ошо канча килограмм өткөрдүк, канча акча түштү, ошону которуу жолу менен өздүк эсебибизге түшүрүп, анан өздүк эсебибиздин акчасын көбөйтүп, анан ошо именно мусордон канча акча түштү деген бизге аябай ушул эме болду да, кызык болду да. Анан биз болсо ушул багытта ишти алып барып атабыз. Азыр үйгө барганда дагы, мисалы бир айнек идиш сынып калса же бир лампочка сынып калса дагы, тиги мусорго алып барып салалы деп, ушинтип үйдөн да чогултуп келип мусорду көбөйткөнгө аракет кылабыз да. Анткени эмне үчүн? Анткени ошо үйдөгү эле мусорду кайра эле барып мусорго төгөбүз, ал барып кайра талаага түшөт. Анан кийин ошо жерди ошол эле салофановый мешочек, ошол эле бутылкалар кайра эле биздин жерди булгап атат, сууну булгап атат, мусор менен аны өрттөсө кайра аба ырайын булгап атат. Ошон үчүн деген биз ага деген жол бербешибиз керек да. Ар бирибиз өзүбүздүн салымыбызды кошушубуз керек. Ошол үйдө сынып калган идишти өзүнчө тияка салабыз. Ошол эле тиги кагаздар жарабай калса өрттөбөйбүз, салабыз. Анткени биз аны өткөрүп кайра каражатта түшүрүү бизге да кызыкчылык болуп атат да. Бутылкаларды алып келип салабыз, ичкен ошондой уже ошого биз өзүбүз мындай привыкать этип калдык да. Бул мисалы бир эле адам, мисалы мен эле ошончолук кылып атсам, менин коллективим ошондой кылып атса, значит башка сиздер деле ошондой кыла аласыздар. Ошондой кылсак, анан буюрса жанагы айтып кеткендей ишкерлер болуп биз менен ошону чогултуп койгон өзүнчө турган продукцияларды алып, анан аны бир иштетип, жанагындай бир нерсеге жаратып иш алып кетсек, анда биз мындай жашыл мурас, экологияны сактоо, жаратылышты коргоо дегенге кошкон салымыбыз болот деп ишенем да. Анан сиздердин ишиңиздерге ийгилик каалайм. Бул жаңы проект, менин билишимче, бул бир эле жыл болду. Буюрса дагы алдыда, келечек алдыда. Мен ойлойм, жанагы 6% жеңилдетилген кредит алып, ушу кайра иштетүү жумуштарын ишкерлер алып барса, биз продукцияларды ошондо кайсы жерде кандай точкалар бар чогултканга мүмкүнчүлүк түзүлүп иштешкенге даяр экенибизди билдирем. Баарыңыздардын ишиңиздерге ийгилик. Рахмат. Кыздарыңыз деген, кызым деген, нарыңыздын кийин кыздарына рахмат. Чогулткан продукцияларды ким алып атат? Продукцияларды биз коюшканбыз жана бир ишкер бала мененчи, Айбек деген бала мененчи. Анан бирок ошол Айбек балачы азыр ошону алып мындай ишин баштап кеткенге кичине мындай тоскоолдуктар болуп атат да. Себеби дегенде аныкы акталбай атат азырчы. Себеби дегенде нарын боюнча келишим түзгөн. Мен деле жаңысы болуп атам да. Анан ал башка мындай чогултуп келип анан Бишкекке өткөрүп мындай баштап аткан. Анан бирок азыр деген анда да актабайт экен да, актабайт экен. Анан жолуна тияк бияк транспортировка объем аз болуп атат. Анан ушул боюнча айтып атпаймынбы, азыр биз көп точкаларды ачышыбыз керек. Анан кийин биякта баары санчылыкка көбүрөөк Телефон ишкерлерге кызыктуу болот. Анан деген бияктан деген мындай кылышыбыз керек да, тиги өзүбүздүн эле бир мындай переработка кыла турган бир кичинекей мини мындай бир ишканабызды ачып алышыбыз керек дагы. Ошол жака мындай алып баргандай болуш керек деп ойлойм. Анан Нарын шаардык мэриясынын өкүлдөрү отурат. Мен ошо турабы ушул багытта мындай ишти жандандырсак аябай жакшы болот эле деп ойлойм да. Анткени деген
акырындык менен деген биз да көлдүкүндөй болуп жанагындай мындай салофановый мешочектардан арылып мындай кагазга өтүшүбүз керек, экологиялык жактан таза, кандай ден соолукка зыян алып келип атканын баарыбыз билип атабыз да. Азыр эмне үчүн аскандуулук болуп атат, эмне үчүн ооругандар көп болуп атат, эмне үчүн мындай иммунитет төмөн болуп атат, ошонун баардыгы эле ушул биздин пайдаланып аткан, мисалы ошол эле баштык менен алып келип эле Сен кайсы райондосуң? жылтак Низарулган. заттар бөлүнүп чыгат. Ошол эле жана эмелерге барсак, сафрандарга барсак, пластиковыйга ысык чайларды, кофелерди күйүп берип коет. Ошондо канча бөлүнүп чыгып атат, ошонун баарын билебиз, бирок бир жолу эчтек болбойт дейбиз. Негизичи бирок ошо этпешибиз керек да деп ойлойм да. Мисалычы жана пластик бутылкаларды мисалы бизде ошо окутканда ошол жакта Бишкектеги балдар айтышканда, эгерде сиздер ошону чогултсаңыздар биз 30 сомдон алабыз деп. Ошондо бул жакта ишкерлер 8 сомдон алып берсе деле жакшы эле пайда түшмөк да. Ошон үчүн ошо ишкерлерге көбүрөөк кайрылып атканым ошол да. Индивидуальный болсоңуздар деле барып ошол эмени киргизип алсаңыздар, анан 6% алып иштеп баштасаңыздар, наоборот фондун баарыңыздарга рахмат. 6% боюнча анан түшүндүрүп бердим, хорошо. Азыр бизде университет студенттер келди. Жанагы стартап долбоорунун баары ошо студенттерге байланыштуу болуп аткандан студенттерди да чакырдык да, келип угуп, может ушул балдардын арасынан ошол инициативаны көтөрүп мен иштейм деген балдар чыгып калабы деген ойдо студенттерди да алып келдик. Ошол студенттерди жетектеп Назира келди. Назирага сөз берелик, Нарын мамлекеттик университеттин. Мен Нарын мамлекеттик университетинде иштейм. Анан студенттер менен Enactus командасынын академ адвайзери болуп эсептелинем. Бул Enactus командасы Кыргызстан боюнча эл аралык негизи студенттик уюм. Кыргызстан боюнча 27 окуу жай, жогорку окуу жай иш алып барат. Бул Enactustун эң чоң максаты бул студенттердин арасында ишкерликке үндөп, ишкерликке жөндөмүн арттырып иштетиш керек да. Биздин проектилерибиз көбүнчө социалдык долбоорлор болуп эсептелинет. Эң биринчи мен баштап келаткан ушул 2019-жылдан баштап иштеп атабыз студенттер менен. Биринчи биздин долбоорубуз бул ошол жанагы пластиковый целлофановый пакеттерди жок кылабыз деп дагы эко-шопер деген долбоор менен чыкканбыз. Баштык тигип, анан ошо баштык дагы эле бизде сувенирный магазин бар университетте. Ошол эко-шоперлер именно лёндон тигилген, ХБдан тигилген баштыктар сатылат. Плюс жанагы искусственный кийиздер бар го. Фетр менен тигилген сумкалар сатылат да. Андан кийин дагы биздин долбоорлордун бири бул эко дөңгөлөк деген проект алып чыкканбыз. Бул эко дөңгөлөк именно переработка шин болчу да. Анан ал шыналарды да изилдеп баштаганбыз. Чүйдөгү бир переработка шин чоң заводко айланган бир ишкана бар экен. Алар менен да байланыш түзүп ушундай силерге дөңгөлөктөрдү алып келип бербейлиби, кандай кылып иштейбиз, нарынга дагы ачып бербейсиңерби деп иштеп баштаганда оор экен. Ал студенттердин колунан келчүдөй эмес экен. Ал чоң ишкана ашы үчүн аябай чоң каражат талап кылат экен. Анан ал менен дагы токтоп калдык да. Кийинки проектибиз ушул жылы алып чыккан проектибиз бул аты кандай эле Айсулуу? Проект Жашыл түтүн. Жашыл түтүн деген ат менен долбоор алып чыктык. Бул биз жанагы переработка окурка боюнча иштеп баштадык да. Аны тамеки тартып эле жанагы пучок дейби, ошонусун жолду катары эле таштап атышпайбы? Ошону аны тергенге дагы өзүнчө көрүп атабыз биз. Таза нарындын кызматкерлери мындай өзүн ар бири бир колдоп ишылса мындай тазалап атканын көрүп атабыз да. Ошолорго дагы мындай жеңилдик болсун деп
bir пункт приема окурков сыяктуучу почтовый ящик деле мурунку почтовый ящикти ар кимдин складында жатат. Ошону биз чогултсак, ошол ящикке мындай кызыктуураак чогултканга аракет кылып, ошол почтовый ящикти кичине жасап атабыз. Бүгүн ала келмек экенбиз. Бизде бир прототип макетибиз бар. Анын маңдайын айнек менен тостук дагы. Анан эки тешиги бар. Ошол мындай голосование сыяктуу кызыктуураак кылып, кишини мындай тамекини ар кайсы жакка ыргыта бербестен ошол өзүнчө пункт приема катары чогултуп, именно окуркалардан да кайра канчалык переработка кылса болот. Өзүнүн дагы изилдөөсү бар студенттердин, ал жана фильтрин да өзүнчө биздин өзүбүздүн долбоорубуз менен башка мындай игрушкаларга, мягкий игрушкаларга кошот экен, дагы толтура нерсеге кошот экен. А биздин өзүбүздүн долбоорубузда именно жүн кийизтерди жасап атпайбызбы кыргызда. Ошого ошол фильтрин переработка кылгандан кийин ошо жүнгө дагы кошсо, анан жанагы күбө түшкөндөн дагы алдын алат депчи. Ошол сыяктуу иштеп баштаганбыз. Анан кагазын дагы өзүнчө жууп переработкадан өткөрүп, аны эмне жасамак элек? Переработка кылып туруп, ичине бумага чач салат да. Андан сырткары, если ошол бочонокторду эшикке ыргытып койсоң, никотин дагы андан башка природа ошол берет да. Ошол бочонокторду, например, животныйлар таап калса, алар дейт, ошо животныйлар эле өлүп калат экен да. Анан бул долбоорубуз деле кичине аксап атат, анткени биз ошол Кыргызстандын болгон жана 27 вуз соревнованияга барабыз да. Алдын ала ноябрь айында пресс-соревнования болот да. Ошо пресс-соревнованияга ушу долбоорду алып чыксак, что-то кызыкпай коюшту да, аякта жюри, инвесторлор болот да. Кызыкпай койгон себеби билбейбиз эми эмнеге экенинчи, просто өзүбүз дагы баамдап көрсөк, тамеки тартчулардын саны, анан кайра ошол окурка тонналап дагы чыкпайт окшойт да, тонналап анан андай чоң иш жүргүзүп бизнес кылганга дагы тоскоолдук болот окшойт да. Ошон үчүн чоң бизнесмендер биздин проектиге кызыкпай койгондору ошондон окшойт да. А так бул дагы чоң көйгөйлөрдүн бири экен. Ушундай иш алып барабыз биз. Ошо анан азыр бизде дагы 11-де сабагыбыз, кийинки сабагыбыз башталып калды эле, бизге уруксат берди. Нарын мамлекеттик университетинен буюрса ошол реформа боюнча бир жакшы проект алып чыганга аракет кылам. Биздин Атай тарапынан мейман келген, Чыңгыз Байкени уруксат берип коюп 5 мүнөттө уруксат бере берели. Жана биз айтып атпадыкпы эле, биогаз ошондой болгон жеке ишкерлерди колдоо, долбоорлорду колдоп кетет. Саламатсыздарбы, урматтуу нарындык конокторубуз. Менин атым Чыңгыз Максимов. Мен Европа реконструкция банкынын СК жана Нарын областы боюнча өкүлүмүн. Бул жерде онлайн трансляция. Биздин презентациябыз бар эле да. Презентация жакка. Европа реконструкция банкы кыргызча ЭРБ, орусча ЕБРР деп аталып калат, ошол дагы көрүп таанылган. Европа реконструкция банкы 1991-жылы курулган. Анан бул донор болуп эсептелет. ПРО, ЮСАИД сыяктуу эле чоң өткөрсө болот. 91-жылы ачылган себеби ошол кезде Советтер Союзу кулаган. 3 мамлекет Франция, Германия, Улуу Британия жиналып чогулуп, биз азыр бир баг бербесек, көмөк бербесек, Советтер Союзу
ар кайсы багытка кетип калышы мүмкүн. Биз сыяктуу мындай жеке ишкердик, рынок экономикасы, капитализм мындайча айтканда ошол багытты биз колдоп берсек, ошол багыт боюнча кетет дагы биздин кийин келечекте соода карым катнаш жасаганга ыңгайлуу бир почва болот деп ошондой 91-жылы ачышкан. Мына ошондо Европейский банк реконструкции и развития ошонун алкагында бизнес консультация программасы бар. Чахан бизнести колдоо программасы. Англисчеси Advice for Small Businesses. Advice деген бул консультация, кеңеш деп колдонулат. Ана программаны 2014-жылдан баштап 2019-жылга чейин каржылоочу донор Швейцария өкмөтү болгон. Кийинки слайд. Кыргызстанда 3 шаарда жайгашкан офисибиз. Караколдогу офисибиз Карын менен Көлдү карайт. Оштогу офисибиз Күчтүктү карайт. Бишкекте офис Чүй менен калабыз. Дагы башка кайсы өлкөлөрдө ошо Орто Азия боюнча бардык өлкөлөрдө иштейт. Бул бир аз эскерек презентация болгон үчүн Өзбекстан жооптойм, бирок ошо Өзбекстан тышкы саясатын ачкандан баштап ошо ЕБР офиси Ташкентте, Нукуста, дагы бир 2 шаарда ачылып, биякта да толук кандуу иштеп атат. А негизинен болсо ЕБР 45 өлкөдө иштейт. Мароккодон Монголияга чейин. Программанын максаттары эмнеде? Орто чакан ишканалардын жана жергиликтүү консультанттардын өсүшүнө көмөк көрсөтүү. Мына чакан бизнести колдойбуз, консультанттарды колдойбуз деген сөз болуп атат. Анан кантип жардам берет экенбиз? Кеңеш берүүгө сатылган чыгымдарды каржылайбыз. Кеңеш берүүгө консультанттарга кеткен жумуш акысын 100% эмес, 75%ын биз кайтарып беребиз грант түрүндө. Бул кредит эмес, кайтарымсыз гранттар. Ишканага берилип турган субсидиянын гранттын суммасы 75% чейин жетет. А бирок ошол эмнелерди камтыйбыз деп сурасаңыз, мурунку слайд. Ага темир тезек, жабдуу, строй материалдар кирбейт. Ошон үчүн бирдеме сатып алабыз, муну коебуз, муну койдурат эле деген суроолорго сразу жооп берейин. Консультанттын жумушун гана эсептейбиз. Мисалы, биогаз койдурсаңыз, биогаз өзү бочка, контейнер, танкер, газгольдер ошолорду өзүңүздүн эсебиңизден сатып аласыз. Анан консультантты биз сунуштайбыз, ошол консультантка кеткен жумуш акысы, ал мындай прораб катары буякта мындай тереңдикте яма казышың керек, ошока бочка коюшуң керек, мындай бир эмени сатып алышың керек. Чогуу барып базардан сатып аласыздар, бирок ошого жумуш акысын гана эсептейбиз. Кийинкиси ошол кантип ишке ашат? Биякта кыскача бир схема. Донор бизге каражат берет. БАС программасы бул мурунку аталышы, азыркы ESB. Ишкана кардар, консультанттар. Кийин баса берсеңиз чыга берет. Баса берсиң. Мына. Кардар консультантка акча төлөйт, жумуш акысын. Аны бөлүп, жарып төлөсө болот, же бир транш менен төлөсө болот. 1, 2, 3, 4 айга чейин созулган проекттер болот. Ошодо 4 ай ичинде 100% төлөп түшүңөр керек. Аны дагы мындай накталай, бартер менен сүйлөшүп, же күзүндө мал түшкөндө эмес, банк эсебиңерден консультанттын банк эсебин төлөп коюшуңар керек. Биз проектти кабыл алгандан кийин отчетту текшеребиз, ошол платежный документти текшеребиз. Өзүбүздүн отчетубузду жазабыз, ошону 2 жума ичинде кардарга 75% кайтарып беребиз. Басабыз. Анан ошол проекттерден ким катыша алат? Сөзсүз түрдө катталган Минюсттан каттоо күбөлүгү болгон ишкерлер. ЧП деген жеке ишкер, КХ деген крестьянские хозяйства, сельское хозяйство, ОСО, АО, ЖЧК, акционерлик коомдор. Колдоого алына турган долбоорлордун мисалы балык чарбасын уюштурууга карата көрсөтмөлөр, энергияны үнөмдөөгө карата кеңеш берүүлөр, биогаз модулдары, кичи ГЭС карата кеңеш берүү,
айыл чарбасы боюнча кеңеш бөлүп, бирок биякта айтайын, бул агрономия, ветеринария проекттер эмес, булар кайра иштетүү боюнча. Чийки бойдон базарга алып барып Бишкекке сатып же казактарга сатып эмес, ал ошол силер өндүргөн картошка эмне болсо ошону кайра иштетип, добавленный ценность кошуп, ошондой проекттерде болобуз. Мисалы биякта биогаз боюнча долбоорлор, мына биякта могул траншеяны, могул техниканы алып келесиң, мындай орнотосуң деп силер биле албайсыңар. Муну интернеттен окусаңар дагы биле албайсыңар да кандай болуш керек. Ошого биздин консультантыбыз келип, баарын көрсөтүп берет. Бул биз колдоого алган долбоорлордун мисалдары. Биякта ар кандай түрлөр бар. Биякта архитектуралык проектировочный документация бар. Кафе ачасыңарбы, мейманкана ачасыңарбы, сөзсүз түрдө проектиңер болушуңар керек. Проекти болбосо, кор архитектурадан кол коюлган, тастыкталган документиңер болбосо, 5-10 жылдан кийин келип, муниципалитет ошол кафеңерди мыйзамсыз түрдө салган деп бузуп коюшу мүмкүн. Биякта ушу балык чарбасы боюнча, биякта брендинг, продвижение боюнча проект болгон. Биякта дагы бир нерсе боюнча, бул мына көңүлөрдө болуп коеюн. Биякта баарыбызга таанылган, нарында эң ийгиликтүү мейманкана деп эсептесек боло тургандай ишкерибиз Кан Теңири. Кан Теңири биз менен 5 проект жасаган. 2010-дон 2019-га чейин. Анан башында иштеп башташканда булар 3 киши болуп башташкан да. Ошол азыркы ээсинин апасы Жакимилова Дарика эже, келини, анан Бакыт деген баласы. Ал кезде Талай байке биякта иштеп жүргөн, билесиздер. Анан ошо 3 киши болуп башташкан. Азыр болсо 4 жылдыз отельге айланышты да. Ошо өзүнүн эмгети менен, биз менен, биздин консультанттар менен. Ушу консультанттар келип, момундай иштейт. 4 жылдыз болуш үчүн момундай кылышың керек, муну киргизишиң керек, сантехника момундай эмес, тигиндей болуш керек. Ушундай кеңештер берип атып, азыркы акыбалга келишти. Ковидке чейин Нарын шаары боюнча эң чоң работодатель абалга айланган да. 70-80 жакын жаштар иштеп жүргөн. Официанттар, горничныйлар, поварлар бар дагы. Мына ошол биздин максатыбыз жеке ишкерлерди колдоп, жаңы иш ордуларды ачканга жардам көрсөтүү. Биздин директорубуз, телефондорубуз жазып алыңыздар. Могул телефон меники 500-222-899. WhatsApp'та ошондой. Бизге кайрылуу эң эле оңой. WhatsApp'тан жазасыз, мен мындай баланча бизнесим бар, катталган ИПм бар. Эмне жазышым керек, проект жазамбы деп кайрыласыздар. Мен сизге заявканын формасын жөнөтөм, ошол формасын эле толтурасыз. Документтер менен тиркейт, бизге жибересиз. Ошо менен биз контракт издеп беребиз, алып беребиз. Проект башталып кетет ошо менен. Кыскача ушул. Рахмат. Сизге рахмат, Кылычка рахмат. Мүмкүнчүлүк берди. ЭБР маалыматтар катып койгонго. Азыр ЭБР менен жана айтып кеттим, Бөкөнбаев айылында биогаз иштетип атышат. Бул биогаз жана үйдөн чыккан пищевой отходтордон эле газ алып жатат. Кадимкидей эле газ экен, биз өзүбүз барып көрүп келдик. Үйдө кемегеге дагы шланга менен тартып келип коюптур. Үйдүн отоплениясы ошо менен экен, ванна, душ, баня бүт ошо менен экен да. Анан биз ошол ЭБРди бүгүнкү чакырганыбыз, бул негизи ишкерлер үчүн, бирок мүмкүн ишкер болоюн десеңер же ишкер тааныш туугандарыңар болоюн десе, ЭБР менен байланышып консультация алсаңыздар болот. Нарында бир топ ишкерлер Отходду иштетип. отход иштетүү боюнча бул бир эле тармагын айтып атам да бүгүнкү темага байланыштуу. Дагы көптөгөн жанагы тармактары бар. Иш алып барсаңыздар болот. Чыңгыз мырзага дагы чоң рахмат. Нарын областында туризм боюнча бүгүн встреча болуп атат. Ошого да келип азыр биздин туризм тармагын көтөрүп атат. Анан туризм баары биздин экологияга байланыштуу, биздин мусорго байланыштуу, биздин жашообузга байланыштуу. Эгер биздин шаарыбыз экобыз таза болсо, экобыз таза продуктларды, эт, май, сүттөрдү өндүрө баштасак, анда туристтер да ошону тааный баштайт да. Чыңгыз мырзага да чоң рахмат, ишиңизге ийгилик. Анан биздин мейман бир ишкер келди, негизи бир 5-6 ишкер келет эле. Жалгыз бир ишкер келди, Айганышты чакырып коелу. Кезгин деген мейманкана Ыртыста ачкан. Таанысыңар болуш керек, тааныбагандар үчүн Ыртыста адресин. Уже таштандыларды переработка боюнча практикасын айтып келип кетейин деп. Презентация жок да мындай. Өзүнүн кандай иштеп атканын айтып берсин да.
Саламатсыздарбы, менин атым Айганыш, мен Кезген конок. Бери тур. Негизделүүчүсү болом. Биз Кезгенди ачканыбызга 2 жыл болду. Негизи башында үйдөн эле конокторду туристтер менен иштейбиз өзүбүз. Үйдөн эле конокторду обед ужинге кабыл алчумун, андан кийин конок үй ачып кеткенбиз. Биз конок үйдү ачканда эле ошо туруктуу туризмге багып жасап иш алып барабыз. Биздики башынан эле жанагы одноразовый шампунь, тапочки, щетки деген колдонбойбуз. Анткени азыр өзүңөр билесиңер, дүйнө жүзүндө туруктуулукка абдан көп басым жасап атышат, экологияга көп басым жасап атышат жана биз да ошол багытта иш алып барабыз деп башында эле биз ошо миссия койгонбуз. Андан сырткары биз деген номерлерге одноразовый бутылкаларды койбойбуз. Анын ордуна биз графинге эле фильтрланган сууну коебуз. Туристтер өздөрү каалаганча стеклянный эмелер бар, стакандар бар, ошолорго комнаталарына алып кетип ичип колдоно беришет. Анан биз мусорлорду да сортировка кылып баштаганбыз башынан эле. Анан да айта кетчү нерсе, нарында эң чоң көйгөй бул сортировка эмес, бул бизде сборщик жок, жана переработчиктер жок да. Биз бир сборщикти тапканбыз, ошол менен договор заключать этип башында иштедик. Быйыл ушул сезондо активно иштедик, Аскар деген бала болчу. Анан ал бала да жабылып калды, мен иштебей калып албайм дегенде биз таза нарын менен сүйлөштүк. Биздики өзүбүз урунан жолдошум жумуштан эле сварщиктерге алып барып эле жасатып келген, сыртка коюп коебуз. Туристтер ага абдан жакшы позитивно да көз карашта болушат жана алып келген мусорларын ар бири бирден сорттоп көргүчү. Анан биз ал сорттолгон мусорларды чогултуп, анан жумасына бир жолу ошо вывоз кылып турабыз. Бизден пластикти өзүнчө чогултабыз. Буга деген пластик бутылкалар кирет, жана биз крышкаларды өзүнчө чогултабыз. Крышканы болсо жана 10 литрлик баклажкага чогултам. Толгондон кийин Бишкекте Апкел деген перерабатывающий кичинекей мини цех бар. Ошол жака өткөрөм жана быйыл ошол пластикти переработка кылып мага мындай журнальный столик жасап келип беришти. Жана андан сырткары да көп мебелдерди өзүңөргө заказ кылсаңар болот, ошондой крышкаларды чогултуп. Бул практиканы университеттерге внедрять этсеңер абдан сонун болот да. Анткени Апкел бул өз дагы молодежный организация, жана быйыл ПРООН менен дагы проектти жаңы баштап жатышат. Буюрса ушул университет ичинде силер дагы ушундай бир мини перерабатывающий цех ачып, мастерской ачып, ошол пластик переработка кылып, украшения, стулья, журнальный столик ушундай жасаңар болот да. Андан сырткары макулатураны өзүнчө завод этебиз, био мусор өзүнчө, итке өзүнчө, анан толукторго деп өзүнчө бөлөбүз. Быйыл эмди жылы жазында гумус жасайлы деп атабыз, короого эле кайра эле ошо эшиктин алдында ландшафтты эметкен. Анан стеклону бизде болсо светлый эле стекло переработкага кетет, темный стекло не перерабатывается, поэтому аны да өзүнчө салабыз. Баарын общий бир стеклого салынат, бирок биз өткөрүүбүздө аны эме кылабыз, сорттойбуз. Мен өзүм лично баарын сорттоп анан өткөрөбүз. Ошол анан переработчик деп сборщик, андан кийин переработчик болом десеңиздер абдан сонун болмок. Эгерде ошо ПРООН менен жана проектке катышам деген желающийлер болсо мага кабарлап коюңуздар. Азыр проект эми башталам деп турган учурунда жаңы ошо бүт областтардын баардыгын кыдырып изилдеп кетишти. Анан чогуу баарыбыз биргеликте бир цех ачып, ошондо перерабатывающий мастерской ачсак болот. Практика менен бөлүштү. Акысы баарыбыз эле үйдөн эле сөзсүз түрдө эми мекемеге чейин үйдөн эле уже мусорларды таштандарды переработка кылсак болот экен. Анан эми азыр бул эже сөз берсек уже сунуш эми көйгөйлөрдүн баарын уктук го, эки презентация уктук, кандай кылып сортировка жасаш керек, кандай кылып бөлүш керек, анан кайра келип эле жанагыга биз такалап келебиз да. Биз ошо сортировка жасап койдук, бөтөлкөнү өзүнчө, банканы өзүнчө, кагазды өзүнчө, целлофанды өзүнчө, ошону каяка өткөрөбүз деп. Биз эң биринчи ошону өткөрө турган бир кичинекей болсо дагы өткөрө турган жер табышыбыз керек экен да. Бул жерде мэриянын өкүлдөрү, муниципалитеттин өкүлдөрү отурат. Арабызда ошондой, ошол ишти алып кетем деген балдар чыкса, ошон үчүн биз жанагы Европейский банк развития чакырып атабыз. Дагы банк боюнча айтып берем, могу Western Page дагы 2 банк менен иштешет экен да. Финансы кредит банк, жана өзү айтып кетти Гүлшат өзүнүн сөзүндө.
Анан кийин Дос Кредо банк деп. Бирок мен Дос Кредо банкка 2 банкка тең бардым, бизде Нарында жайгашкан филиалдарына. Дос Кредо банк пока как таковой Нарында башталып эле экен, бизге даже Нарында задание бериле элек дешти да. А Финансы Кредит банкта действительно линиясы бар экен, аты айтып турат экен, Леди энди Грин деген. Бул көпчүлүктө негизинен колдойт экен, бирок негизинен аты айтып тургандай аялдарды колдойт, кыздарды колдойт экен да. Кыздарды эгер ушул багытта жанагы сортировка мусора деп атпайбы, ошол багытта иштеп кете турган болсо, именно управление отходами иштей турган болсо, банкка барып кайрылат экен. Банк ошол ишти эгер жактырса, өздөрүндө карап, анда 6%тен 20.000ден 400.000ге чейин кредит берет экен. Убактысы 7 жылга чейин созулат экен. Ушундай көйгөйлөр бар экен, ошону сиздер менен талкуулайлы да. Кимде кандай ой бар деп. Мага 2 бала кайрылды да. Бир бала ошо именно тетакта бир балдар алчу турбайбы, жана Айбек деп айтып аткан бала ошол го дейм, пластикти отдельно, бөтөлкөлөрдү отдельно чогултканда деп полигон жакта бир бала алчу эле кийин иштебей калды деп айтышты да. Чүнки мен ал баланы билбейт экенмин, бирок Таш-Башаттан келатып кылычка бир бала кайрылып тура, мен ушундай мени колдой турган болсо иштейт элем деп. Бирок азыр ошол баланы таппай атабыз да. Ошол баланы издеп, возможно, ага предложение жасайбыз. Экинчи, мага куруп чыгарган Нурбекти баарыңар да билесиңер, бренд куруптун автору болгон. Ошол Нурбек баягы азыр да өзү кечирип калды да, азыр келатам деп айтып атат да. Менде 2 идея бар эле дейт да. Мен жанагы эмелерге нанга отдельно, ушу Нарын шаарында нанга отдельно Бишкекте коюп баштады го. Нандарды отдельно ошондой кылып коюп иштейт элем дейт да. Себеби бул азыр чыкты тоют менен иштеп атыптыр. Анан мен өзүм вывоз этип кетип турат элем дейт. Нанга урналарды коюп элем, жана кичинекей болсун жапма кылып дейт. Анан өзүм алып кетип ошо чыкты тоюттарга кошуп турат элем деген идеяны айтып атат. Экинчи бир идеяны айтып атат. Бизде жана уяң жүндүү куйруктуу койлор пайда болгону, уяң жүндүү кетип эле биздин кыргыз койлордун жүндөрү эч жака пайдаланылбай мусор болуп калып атпайбы, терилер да мусор болуп калып. Ошо кыргыз койлордун жүндөрүн пресстеп иштетет элем деген 2 ойду айтып атат да. Эгер өзү келсе, азыр өзү айтып берет эле, өзү келбегендиктен мен айтып атам да. Анан эми сиздер азыр алдыда өткөн 2 презентация, алдыда алган информация боюнча ар бириңер өзүңүздөрдүн ойлоруңуздарды айтсаңыздар, сунуштарыңыздарды айтсаңыздар, анан талкуу жүргүзсөк туура го деп ойлойм. Кандай дейсиздер? Ар ким эле ордунан эле туруп эле өзү ким экенин тааныштырып эле анан айта берме, Суроо катары болуп калып атат. Эми Гүлшат атам занятостун атынан Бейшенбектин таанытар болушубуз керек. Бейшенбектин кызымын. Эмеге бул маселе биринчи эле жолу чыккан жок да. Буга чейин канча бир эмелерден өтүп келдик. Барысы биринчи өткөндөй болбойт. Просто суроо мэриядан адамдар отурат, же муниципалдын кишилери. Сиздерде буга чейин уландары, же түзүлүп же жанагыдай кичинекей мини цех курганга сиздер көп мындай салым кошуп же каражат топтоп эме алып келмесиздер да. Буга чейин ошол курулбасанын кенеде ишкерлер кандай салым кошо алат дейм да. жок. Бул Башында эме болуш керек болсо, Бул мамлекеттик деңгээлде болобу, республиканский деңгээлде болобу, канча акча келип атат же мамлекет карабайбы? Мисалы бизде даже эчтеке курулган жок, ошол жок деп атабыз да. Просто суроо катары ушуга чейин эчтеке кылынбаса, чоң мамлекеттик мекемелер алып кетпеседер, кылынбаса, эчтеке кылынбаса анан жок болсо кандай болот дейм. Просто эми баарыбыз жалпы талкуулоо мындай эме эмес. суроо жок. Туура, ар кимдин Просто мен баалуу, ар кимдин ою баалуу. жанагы эмеге такалып калганга. Азыр сиздин сурооңуз боюнча жеке азыр жанагындай мини завод деп атпайбызбы,
ал кенеди эле мини завод куруш үчүн көп акча каражат керек экен да. Анан өзүбүздүн местный бюджетибиз Сиздер ушу буга чейин мамлекет тарабынан да эчтеке каралган. Мамлекет аракет кылып жажакен. Мына, например, биз тазалык ишканасында иштейбиз да. Биз местный бюджетке карайбыз. Местный бюджетке биз сунуш беребиз жыл сайын. Бюджет бекирде. Могу ишти кылалы, мындай кылалы. Анан өзүбүздүн Нарын шаарынын бюджети кичинекей. Анан буну кое туралы буга акча жок деп атып, быйыл мына ушул Теңир Тоого, Теңир Тоо фондунан бөлүнүп атпайбы акча? Ошого жаздык. Кудайым буйрсачы. Анан баары эле акча каражатына такалат болгон нерсечи. Анан мындан аркысы Кудайым буйрса болор деген ниеттебиз, анан көрөбүз да. Жакшы, көрсөң. Тазалыкта иштесем, ошо биздин Нарын шаарындачы канча альбом пластик иштер анализ кылмаңыз. Анализ кылынбайт, ал общий эле чек кетет. Канча альбом Объем көбүчө. Жажылды сурап кээде проектлерди карайсыңдар. Ана проектлерди караганда сөзсүз түрдө проектке биз анализ керек да. Канча объем чыгат, анан өзүн актайбы, актабайбы деген сыяктуу чыгат. Ошо приблизительно канча анализ ал боюнча бизде деген жана башында айтып кетпедимби? Бизде бутон музор чыгарсак, эгер мындай жанагындай строительный, гүл, таш, бок, жана кырк дегендерди чыгарбасак, анда точный информация болмок да. Пластик баланча метр куб тигил баланча деп, анан биздики баары бириккенге байланыштуу сортировка кыла албайбызбы жүктөп аткандачы. Жок, бизде деген Аскар анан Айбек деген балдар ошо чогулткан сборщик болчу, анан иш баштаган дегендерди айтып атпайбы. Анан мен ойлоп атам, ошо сиз ойлоп отурдум да, ошол балдар именно ушул объемдон утулса керек депчи. Объемдончу накпай кетпей акчасы кетти дегенде. Жанагы дагы бир ишкер биз менен келишим түзмөйм. Андан бир тыйын алынган жок да, тиги Карга Жайлоо полигонуна барып, прессовать этип ошол жерден иштегенде барган. Эми ал жерде сырье көп эле, бирок терип баягы мусордун арасынан алыш керек да. Ал деле ушул пластиктин баасы түшүп кеттиби